Assalamu алейкум сүйүктүү көрүүчүлөр. Фрунзе ТВ чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана бүгүн эң көп лайк чогулткан биздин кийинки кезектеги темабыз көрүүчүлөрүбүз албетте сунуштаган. Бул албетте той берип үйлөнүш керекпи же той жок эле ысырапчылык жок эле үйлөнүп коюуга жаштар макул болобу экен, ошол боюнча сурап бериңиздерчи деди эле. Албетте суранычтарды орундатып жатабыз жана бүгүн ушул темада азыр чоң сурамжылоо жүргүзөбүз. Жана эң башкысы өзүңүздөр көргөндөй биз бир жумада 2ден эфир чыгарып атабыз. Сиздерден албетте күттүрбөй, анан эң башкысы айткан, сураган темаларыңыздарга сурамжылоо кылып атабыз. Ошон үчүн биздин да чакан бир суранычыбыз бар. Эң башкысы Фрунзе ТВ каналга катталып коюңуздар жана коңгуроону басканды унутпаңыздар. Себеп дегенде биринчилерден болуп көргөндү кандай сонун, кандай рахат. Анан эң башкысы өзүңүздөргө жаккан тема болсо ылдыйда комментарийга сунуштап койсоңуздар болот. Чакан ыраазычылыгыбыз бар. Ал албетте биздин красивый шаги дүкөнүнө биздин өнөктөшүбүз болгон ушул эфирлерди бизге чыгарууга жардам берип жатканыңыздар үчүн чоң рахмат айтабыз. Жана албетте ушул дүкөндө кандай акциялар жүрүп жатат, кандай арзандатуулар бар жана кандай бут кийимдер бар экенин билиш үчүн ылдыйда Instagram ссылкасын калтырып койдук. Өтүп көрсөңүздөр болот. Анда эмесе чоң суроо баштадык. Жок, негизи той жок эле жакшы окшойт. Ушунча эме көп расход кылбай, андан көрө ушул акчаны үй бүлөгө эметкен жакшы го деп ойлойм. Үй бүлөлүк жашы башталганда ошол жакка сарптаган оңураак дейсиз. Өзүңүз ошого макул болмок белеңиз? Болмок окшойт. Каждая девушка мечтает о такой свадьбе, чтобы запомнилась. Ну вот только что перед вами одна девушка тоже сказала, то, что если там, допустим, точка не будет, то я замуж не выйду. Вы тоже по такой? Нет. Нет, да? Не настолько. Не настолько. Ну. Если возможность есть, то почему бы и нет? Ну, скажем, на сколько человек? Я не знаю. Ну, 250-300 это много? Нет. Нормально. Угу. Ресторан важен? Да. Желательно, чтобы покруче был ресторан, да? Ну, поудобнее. Нет, ну как позволит финансы. Кичинекей эле той болсо жетишет го дейм. Ну, приблизительно кичинекей болгондо сиздин оюңуз боюнча идеал канча болуш керек? Бир 100 кишинин. 100 киши чакырып эле сонун маарек өткөрүп койсо болот, э? Экономично. Мне кажется, каждый өзүнүн каражатына карайт деп ойлойм да. Азыркы кылымдачы мен каждый сейчас делает өзүнүн үлпөт тоюн каалагандай өткөрүп атат. И каждый у каждого есть свои өзүнүн максаттары бар да. Может, аларды өткөзгүсү келет. Бирок каражатына карайт деп ойлойм. Каражатың болсо кыласың, анан жок болсо, бирок чекен той өткөрсө болот. Аны үйдөн деле өткөзүп койсо болот, не обязательно кафеден. Үйдөн деле. Эми вопрос. Ушул жерден эмне үчүн сиз ошого макул болосузбу? Ооба. Почему нельзя сделать? Үйдөн деле, мисалы, ошол эле кеткен тамадаң, мисалы, ошол эле кеткен тамак аш ошол эле болот да, менин оюмча. Эми дагы мындай суроо. Эгерде жигитиңиз айтып калса, жок, мен каалоом боюнча мен ата энем ушуну каалап атат, мен да ушуну каалап атам. 800 адам же 700 адам чакырасыз, ага кандай карайсыз? Эми мен аларга үй бүлөсүнө член семьи болуп барып аткандан кийин мен каршы чыга албайм да. Я должна, естественно, согласиться. Кандай той өткөрөлүн деген ойдосуң? Мен Кудайдын жазганы, бирок эл катары эле берсе. Эл катары дегенде 200-300 адам тегерегинде. Ошондой. Жакшы. Бул өзүң каалооңбу? Ооба, өзүм каалам эле. Каражат дагы туура келет, тууган уруктар, катташтар да көп. В принципе, той өткөрүп койгон сага эч кандай проблема жаратпайт деген ойдосуң. Ошондой эле. Бизде өзү чакан эле майрам кылып койсо болот, ошондой той кылыпчы. Биз өзүбүздүн каалообуз менен бергенбиз да. Каалооңуздар болгондо канча адам чакырдыңыздар эле? Эми 300 адам чакырганбыз, 350. Чыгым жакшы эле кетиптир да. Чыгым жакшы эле. Анан бизде бир жаман жагы, көпчүлүк учурда мындай адамдар да, көбүнчөлөрү элдин акчасы ичинен ойлоп той берип кээде карызга батып калган учурлар да болуп атат да. Сиздерде кандай чогултуп, камдаптыр анан үйлөнүңүздөр эле же элдики жагып кетти? Жок, өзүбүз биринчи чогултуп, камдап анан үйлөнгөнбүз. Жакшы, үйлөнгөнүңүздөргө канча жыл болуп калды? 4 ай болду. 4 ай? Жакын эле экен да. Сонун, анда бактылуу болуңуздар, кармашка болуңуздар, үзүлбөсүн. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда барыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз.
Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3,5 сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортиментте. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары бөөктөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгондо гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Аламедин базарында, Восток 5 кичи районунда, Белинки Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысыраак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып туруңуздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткирип берүү бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Просто зачем проводить такой большой той, да, как в Кыргызы говорят, и все такое. Главное, 20 человек рядом, близкие были, мама, папа, и все. 20 человек? Да. А как вы думаете, парень согласится на такое? Ну, мне кажется, сейчас в наше время, наоборот, парни этого и хотят. Н- Нежели чем девушки. Нет, я тоже такое же мероприятие хочу на 120 человек максимум. Почему? Потому что, у меня друзей очень много, да. Но родители тоже заставляют делать свадьбу на 300-400 человек. Почему? Потому что они тоже иногда ходили на какие-то мероприятия, и они должны их позвать. Ну, для родителей, конечно, самое главное, чтобы родственников позвать. А для нас, чтобы все. Для вас идеал 20 человек. Да. Все, супер. Классная позиция, кстати. Рахмат. Биринчиден үйлөнөрдө адамдын өзүнүн абалына жараша, если каалайбы чоң той кылсын, каалабайбы чоң той кылбасын. Просто компания алып, кредит алып, эмне кереги бар да, курунамыздыктынчы. Жеке мен өзүм оюм. Колунан келген нерсени кылсын да. Хорошо. Сенин колуңан канча адамдык той келет деп ойлойсуң? Мен билбейм, 200. Бул өзүңдүн калооңбу же просто катташтарың ошончо көппү? Катташтарды чакырыш керек сөзсүзчө. Дос деген бар, тууган, туушкан деген бар, аларды кылыш керек. Эгер өзүң каалабаса, кыскасычы, каалайбы, эгер духу жетеби, мындайча айткандачы, кылсын. Жетпейби, кредит алып зачем кереги бар? Туура. Иши кылып, сенин оюң боюнча 200, өзүң оюң боюнча жакшы эле. Жакшы эле 200. Ага. Бирок азыр Рыскелди Момбеков эмелер көтөрүп чыкты го, мунучу үйлөнүү тойду эме мыйзам түрүндө кылып бекитебиз депчи. Бир чети алдын карасаң да туура да. Сиздин өзүңүздүн каалооңузбу же элдин каалоосу? Чупа подружкаларымдын баары эле мында чоң той менен тип атпаганда мен эмнеге калып каламбы деген ойбу? Жок эми. Просто кызык, Ооба. Ошол жашооңузда да бир сонун күндөрдүн биринде бүт тааныш туугандарыңардын баары келип отурса. Ооба, жакшы. Жакшы да. Сиздин оюңуз боюнчачы? Менин оюм кандай десем, ар кандай болот, эми ситуациялар көрүндө мындай, может той жасаганга возможность жок, ар кандай болуп калат. Экөөнөтөн мындай көз карашым жакшы эле. Жакшы. Сизчи? Ошого мисалы жигитиңиз келип, баары жакшы, баары сонун, мен сени сүйөм, күйөм, прям сенсиз жашай албайм, бирок азыр үйлөнгүм келип атат, бирок той кылганга пока каражат жок. Той жок эле үйлөнсөк кандай дейсиң десе, ага кандай карайсыз? Күтүп тур демекмин да. Эгер чын жакшы көрсө күтүп тур демекмин, той болгондон кийин аны экөөбүз үйлөнөбүз деп. Той болгондон кийин. Жок, тойсуз болбой калат дейсиз вообще эле. Тойсузбу? Кыздар ал күндү эркектерге караганда башкачараак күтөт да, мындай прям жомоктогуда көйнөктөр кийип, подружкалардын баары оппокшош, өзүнчө букет ыргытып атам деп кыялданып тур, анан ошо кыялдын баары сынып кеткен атат, Ооба, ошондой. Ошон үчүн жигитиңизде той жок болбойт. Ооба. Нет, я бы хотела, чем меньше людей, тем лучше. Для вас идеал какой?
Где-нибудь на берегу океана. Где-нибудь на берегу океана, где будет 15 человек, только Да. близких. Да, только человек 15-20. Да нет, родственники мне не нужны. Так, извините, это можно вырезать? Не, вы просто неправильно сформулировали. Да, просто друзей позвать, там весело отметить. Просто друзей позвать и все, но без лишних людей. М, У нас YouTube канал, социальный опрос проводим. Проект называется Чонгсуро. Вот наши подписчики просили именно на эту тему опросить людей. Ну, как бы, смотрю, опрятная девушка со своим видением на мир. Убедились в том, в плане то, что 15 человек на берегу океана, это было еще надо додуматься, да, как бы. Все говорят, ну, можем 120, да. Самое главное, 15 человек, это круто, но если возникнет такой вопрос, то что парень не согласится на это. Не выйду за него замуж. В основном у нас, видите, у вас как бы на свадьбах положено, чтобы родственники, почетные. У нас в основном друзья, в основном молодежь. Вот у меня свадьба 11 лет назад была. У нас на свадьбе было плюс-минус где-то, ну, порядка 55-60 человек. Из них родственников было всего 11 человек. Все остальное была молодежь, друзья. И вы как на полностью организацию подключались к свадьбе? Нет. Или муж зарешал полностью, а вы только в белом платье вот так стояли? Ну, у нас, получается, практически 90% свадьбы оплачивает муж, невеста. Ну, вот у нас как было. Платье, прическа, макияж, это со стороны невесты. И плюс то, что дома мы стол накрываем, когда жених приезжает, а все остальное, ну, в моем случае, меня муж оплачивал. Ну, классно. И 55 человек, ну, с учетом 11 лет, если назад было, то, ну, штука 2-3 максимум, да, на все про всю шоу-программу. Свадьба обошлась, да, где-то в районе 3500. Ну вот, классно же, когда можно просто вот эти деньги из своего кармана вытащить и оплатить полностью, закрыть. Да, А вот в чем разница между нами и русскими. Мы $3500 тратим только на шоу-программу. да. И зовем 400 гостей, Да. у которых у половины будет пустой конверт. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк жаштар чакан тойду каалайт экен, аны менен биргеликте тең жарымы кадимкидей кадырес эле той өткөргүсү келишет экен. Эми албетте ар кимдин өзүнүн чөнтөгүнө жараша, каалоосуна жараша, кээкилердин чөнтөгү балким уруксат берип жаткан болсо дагы, бирок чакан эл менен өткөргүсү келсе да, бул дагы туура эле го деп ойлойм. Чоң тойго дагы, чакан тойго дагы баарына макулбуз, себеп дегенде бул ар биринин өзүнүн ою. Ал эми айтайын дегенибиз, жаңы эле бир сурамжылоонун натыйжасын айтып калды. Жигиттер бир жигит айтты, ушундай закон кабыл алынат го деп. Закон кабыл алынса дагы элди токтотууга мүмкүн эмес го дегенде, эл өзү токтобосо. Бара акырындап кишилердин санын тойлорду азайтып, ар бир себеп боюнча эле той бере бербей, өзүбүздү бир канча бир жылдын ичинде тарбиялаганга жетиштик, анан ошондо гана Европанын стандарттарына келиши мүмкүнбүз. Бирок айтайын десең, Кыргыз илгертен кылымдар бою чоң тойлорду берип келген, и дагы да берип келе берет болуш керек. Ошон үчүн эң негизгиси заман тынч болсун жана элибизде жакшылыктар көп болуп турсун. Чоңсуро долбоору, Фрунзе ТВ каналы, сиздерден баягы эле суранычтарыбыз бар. Лайк басып коюңуздар. Каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар, себеп дегенде 100 миңге аз калдык. Балким сиздердин дем күчүңүздөр менен жетип каларбыз, жана коңгуроону басканды унутпаңыздар. Жана эң башкысы, өзүңүзгө жаккан теманы же кызыктырган теманы ылдыйда комментарийга жазып койсоңуздар, ошол сиздин жазган тема көбүрөөк лайк алса, анда албетте тартабыз. Бул теманы да бизге бир көрүүчү сунуштаган болчу. Суранычыңызды аткардык. Андыктан көрүшкөнчө.